Дыйкан эмес, алып сатар. Базардагы жаңжал боюнча соодагерлер өз чындыгын айтты. Но кыз 2 жашы келип, 2 жаш клубникасын ара көздү алса, машинасы жара калып эле буну тепкилеп. Бул сизди тебип салыштыр. Мени тебип, анан дегениңер, биринчи мени мындай жукулап мени тебип салды да. Биз Жемиш жана жашылча базарында дыйкандын соодагерлер тарабынан оор токмокко алынганы боюнча соодагерлер да өз чындыгын айтышты. Алардын айтымында видеого тартылган окуяга чейин жабыркаган жаран өзү сөгүнүп, соодагерлерди жаман сөздөр менен акарат кылган. Ошондой эле ал базарда соода кылган аялдардын бирин урган айтылды. Мындан кийин соодагерлер чогулуп, аны сабап салышканын билдиришти. Соодагерлердин айтымында оор токмокко алынган жаран дыйкан эмес, алып сатар болгон. Алар ал өтпөй калган сапаты начар клубникаларды сатууга келген деп да айыпташты. кыз 2 жашы келип, 2 жаш клубникасын ара көздү алса, машинасы жара калып эле буну тепкилеп. Алыстар, тротуарды бошот. Баарыңыздар. Эжеке мына алып коюңуздар. Тротуарды тозуп алыпсыздар. Бул жерден азыр коляска менен өтө албайт да эч ким. Мындай змейка кылып салып. Кел, алыңыздар, эжеке. Смотрите, из-за базара, не из-за вас, не из-за вас, из-за базара. Смотрите, не только там же вы торгуете на тротуаре, на обочине. Нет, это стихийные торговли. Вот стихийные торговли. Вот кечеги маселе боюнча эмнени айткыңыз келип атат, айтыңыз вообще. Биз ошол жерде капышкандар баарыбыз чогулуп, аз болгон окуяны айтып беребиз. Но кыз 2 жашы келип, 2 жаш клубникасын ара көздү алса, машинасы жара калып эле буну тепкилеп. Бул сизди тебип салыштыр. Мени тебип, анан дегениңер, биринчи мени мындай жукулап мени тебип салды да. Биз ал ондой уруш баштала элек болчу. Анан биз баягы клубникасын эле четке сүрүп алып койсок, ошондон улам эле келип өзү асылып, бизге өзү сөгүнүп, баягы сөз көтөргүч сөздөр менен айтып атпайбы? Озу өтө жаман бала экен. Биз ого чейин биз аны жөн эле клубника сатып аткан баланы сатпа деп эч ким урбайт да турабы? Болсо эл бизди жаман көрүп атат да. Ого чейин баягы до видеолорду көрүш керек да эл. Ато мына послесini көрүп эле баягы бала эмне себептен калтак жеп атат да бизден. Жеп атканын көрүп эле не за что булар уруп койду деп ойлоп атат да биз. Жок, ошондо сизди ургандачы, эже. Сиз могу кызматкерлерди чакырып эле ошолорго айтып коюшуңуз керек. Ушинтип уруп атат мени. Мен ургучайды кызматкерди айтып жайды делеп, эми булар деле кызыкка алынып кетти да. Бул аял кишиге эмне кол көтөрөсүң? Бул аял киши болуп атса эмнеге сүйлөнөсүң буга деп, анан ошондон улам чыр чыгып, анан уруш күчөйүп кетти. А так ол жерде не за что эле ол баланы сен сатпа деп тутту буруп, ол клубника саткан үчүн болгон жок, ол өзүнүн оозунан чыккан жаман сөз и бизге кол көтөргөндөн айынан калтак жеп атат да ал. Өзү дыйкан эмес, ал деле оптумда алып саткан бала, түштөн кийин баягы өтпөгөн клубникасын алып келип биз жака коюп сатып атат. Эмес болгондо деле сиздер көптө урбатышыңыздар керек эле да, ошоңуздар промес болуп атат. Ашууга алдырып коюпсуздар. Андан кийинки мезгил тартылып калган да видеого. Бала жүгүрүп келгенден кийин кыркып да киргизип койгон бир болбочу. Сиз аны айтпадыңыздар, бул жакта сатпа кет деп айтпадыңыздарбы же айттыңыздарбы? Бул жерден турганга болбойт. Сени деп бизге сөз тийип калат. Жөн эле кетип калың десек, базар сеникиби де баягы өзү деле мынандай бизге неме болуп кетти да, ачуусу келип, сөгүнүп, сүйлөнүп, агрессивный адам экен да өзү деле. Төлөп бердик. Двойной кылып 20 000 кече колуна акча берип, ал бала тосма арызын берген. Тосма арызын берип, майлы эжелер мен урган болсо мени кечиргиле деди. А силерден өткөн болсо мен кечирдим деди. Кече экөөбүз эки тараптама келишим болуп, чечилгенден кийин уже интернетке дагы тарап кеткенден кийин ал бала дагы баягы бирөө күйлөнүп баягындай барып туруп мен тосма арызымы кайра алып алам. Мынаны сабап тепкилеп мынандай кылып, аябай нердегилер сабап мынандай кылып, бери жогуну бәрін жыртып, товарын чачты. Бул болбойт да, ар бир адам өзүнүн дыйканчылыгын алып келип сатканга акысы бар да. Мынаны иттей кылып сабап мынаны тытып салышты. Мына бөлүштүрсөңүз жакшыраак деп. Мына бирөөнүн өзүнүн дыйканчылыгын алып келип сатканга акысы бар да. Нердегилер базардагылар чогулуп сабап иттей кылып тепкилеп тытып салышты. Уштун базарында талоонго калган дыйканга жаңы базардан орун берилди. Ушул место сизге кут болсун. Сталбек мырзага окшоп маңдай тери менен
бешенеттери менен, үй бүлөсү менен ушинтип клубника өстүрөбү, алма өстүрөбү, картошка өстүрөбү, ошондой биздин дыйкандардын мээнетин биз баалашыбыз керек. Шаар мэри Жанар Акаев мамлекет дыйкандарды ар тараптан колдой турганын белгилеп, алардын мээнети баалана турганын айткан. Мындан тышкары калаадагы жаңы базардан орун бөлүп берүүнү буйруган. Ал эми соодагерлердин дыйканды тытмалаган окуясын укук коргоо органдары териштирип, баа берилери кошумчаланды. Тармактарда видео тарап, анда кулпунайын базарга алып келип сатууга аракет кылган дыйканды соодагерлер жабыла сабап, кулпунайын чачып салышкан. Ким гана болбосун, бардык жарандарыбыз баалаш керек. Кечегиндей окуялар кайталанбашы керек. Мен шаардык милиция жетекчилиги менен дагы сүйлөштүм. Биз андайларга сөзсүз түрдө мындай мыйзам чегинде катаал чараларды көрөбүз. Мен ушу убакыттан пайдаланып, жалпы ушу шаардыктарга дагы кайрылгым келет. Биз баарыбыз бир шаардын тургундарыбыз. Бири-бирибиз менен коомдук транспортто болобу, базарда болобу, мончодо болобу, көчөдө болобу, жанагындай агрессияга жол жок. Бири-бирибиз менен жакшынакай маданияттуу мамиле кылып, бири-бирибизди сыйлап, адам катары бири-бирибизди сыйлаганга үйрөнүшүбүз керек. Батырбек мырза биздин жаңы базардын жетекчиси болот. Сиз ушул Столбекке окшогон жигиттерге жаңы базарга барып, орун берип, ошол жерде жанагы өзү өндүргөн азык түлүгүн, клубникасын сатып, тиричилигин кыла турган мүмкүнчүлүк түзүп беришибиз керек. Сиз азыр барасыз, орунду көрсөтөсүз, бересиз. Андан сырткары биз жанагы башаламан соодага албетте биз жол бербейбиз. Шаарда тартипти, тазалыкты сактайбыз. Бири-бирибиздин эмгегибизди сыйлаганды, бири-бирибиздин мындай адам катары урматтаганды үйрөнүп, сөзсүз эле жанагынтип жакалашып, тепкилешип, андан бир дагы маселе чечилбейт. Ал эгер андай агрессиясын көрсөткөн деген адамдарга биздин милиция күч органдары катаал чараларды көрөт. Мына азыр күч органдары милиция алып келип уже териштирүү иштерин баштады. Алар тартиптүү жолун алат. Барып местаны берип сиз. Мынакей, дыйкандар, сизге окшогон мөмө жемиш сатып, мынол жерди мынакей бүгүндөн баштап сизге договор кылып, эртеңден паспортуңузду алып келсеңиз, паспортуңузга карап, даярдап, келишимди түзүп беребиз. Ушул жерден кааласаңыз кышын, жайын ошо соодаңызды кылып, иштеңиз. Сизге окшогон дыйкандарды мэрибиз дагы, биздин дирекция дагы дайыма колдогонго даярбыз. Ушул место сизге кут болсун. Мындан кийин бири-бирибизди колдогонго жеткирсин. Кыргыз элим, чоң рахмат, Алла разы болсун. Биздин ушул мэрибизге чоң рахмат, жанында иштегендерге чоң рахмат, Алла разы болсун. Ушу дыйкандын эмесин колдоп, ушундай место кылып берип атат. Өзүм ушу дыйканчылык өмүмдү алып келип сатканга место кылып беришти, Алла разы болсун. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Жаңы клиникабыздын ачылышына карата 20%га чейин жагымдуу арзандатуулар каралган. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүүнү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек: Пятницкое шоссе метросу, Пятницкое шоссе көчөсү 35. Телефон номерибиз 8925 103 27 77. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Аял кишиге болуп кетире албайт экенбиз бул жерге айланып. Мэрияңа чакыр, башкаңа чакыр деп нойже жаман катуу сүйлөп тур да. Салышты. Эми мэр сразу эле реакция кылып тур. Карапайым элден чыккан мэр сразу эле билинет да. Азыр Сталбайке менен келдик, абалы жакшы. Азыр мэрияга кирип кетишти. Эмнеге чакырганын, эмнени сүйлөшкөнүн азыр чыкканда сүйлөшөбүз. Чыгып калып тур уже. Азыр тумандар азыр байкебиз мэрияга кирип Жанаракаевга жолугуп чыкты. Өзүм сүйүнүп турам азыр байке. Мэр дагы жакшы поддержка кылды сизге. Поддержка берди, базардан ошол машалла иштерине ийгилик, балдардын да ишине ийгилик. Кыргыз элим чоң рахмат, Алла разы болсун баарыңарга. Аял кишиге болуп кетире албайт экенбиз бул жерге айланып. Ушу байкенин сабырына там бердим да. Жанагы жерде мен учуп келе турат да. Төпөштө барат. Закон бар да, закондон окуш керек.
мынакей туугандар, ушул байкебиздин аккаунту. Постоянно онлайн связьда болосуң. Инстаграмга сүйлөп чыга бериңиз. Өзүңүздү тааныштырыпчы. Ушундай клубника эккендериңизди, уруктардын айрым өзү сорттор болот да. Ошолорду көрсөтөбүз анан кийин. Ал элдерге кызык боло берет да. Байкебиз ден соолугу жакшы буюрса. Бул байкебиз негизи клубника менен иш кылат экен. Анан кийин клубника кандай суроолоруңар болсо, кандай болсо жаза бересиңер Инстаграмына. Буюрса Инстаграмда активдүү жүргүзөсүз экен. Буюрса аракет кылабыз. Ооба, мен да сизге жардам берип турам. Мен өзүм куштаптамын. Сиз Садырбайдан экенсиз. Садырбайдан. Алла разы болсун жигиттер, сонун рахмат. Ондар мен мынау кишини издеп атам. Мына караңыздар. Бардыгы жабыла бир жалгыз кишини уруп сабап атышат. Мына караңыздар. Кеп атат, уруп атат. И эң важный момент мына караңыздар. Мына жерде болот. Тепти. Бул дыйкандын товарын тепти да. Бечара клубника терип келген экен, клубниканы чачырата тебип, и еще дагы артынан барып тепкиле уруп атышат мына жердечи. Мен бул сүрөттү эле сүрөттөп берип атам. Недостаточно уруп койгондой кайра дагы мындай жулуна кетип атат. Мына карасаң. Мына. Как будто он недостаточно да его побил. И бул мына кишини караңыздар. Сауап тепкілеп мынандай қылып. Аябай, ертегілер сауап мынандай қылып. Бәрі жоғыны бәрін жыртып, тауарын шашты. Бұл болмайды. Әрбір адам өзінің диқаншылығын алып келіп сатқан ақысы бар да. Мына кийимин бечара жыртып туруп, бул дыйкан киши да. Ошо бир баягы клубникаларын терип келип бир сатайын деген экен. Возможно, баягы местами не поделили да. Ошентип азыр ушуну баягындай айдап аткан жер экен да. Туугандар, сиздер базарга эч кандай муктаж эмессиздер. Сиздер эч кандай местага муктаж эмессиздер. Ушу дыйкан, ушу именно ушу киши мага байланышка чыгыңыздар. Бардыгын интернеттен патрат сатып берем. Адамдар өзү сизди издеп барып ала турган болгон.